Жанагы тополоодон кийин 500 гектар жер тилкеси ажыратып берилгенде жаңы конуш болот депчи. Ошо боюнча азыр архитектор турат, кадастр турат, ОМС турат, кыскача маалымат берип койсоңор, эмнелер каралган болчу ошо боюнча кыска маалымат бергиле. Анан жеринен да көрөлү, макулбу? Бүгүнкү күнгө карата шаарыбыздын 3224 жарана кеңсай массивинен жеке менчик турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүү жөнүндө Ош шаар мэриясынын токтомдору кабыл алынып, жарандарга бөлүштүрүлүп берилген. Канча үй курулду 3224төн? 100дөн ашуун. Мыйзам боюнча мына арадан 15 жыл өтүп кетти, же канча өтүп кетти? 14 жыл, 15 жыл кетти. 15 жылга баратат. Жер тилке алган жарандардын алды каза болуп калыптыр, жок экен бул жердечи. Ошол боюнча кандай мыйзам чегинде жумуш алып барышыбыз керек? Токтомду чыгарганда жергиликтүү бийлик өзү карап чыгарат. Эгер ошол жылдар 2 жыл деп көбүнчө жазылат. Бүт токтомдоргочу 2 жылдын ичинде ошону реализация кылыш керек. Кылбаса ал жаран каза болду болбоду сөз мыйзам түрүндө өтүп кетет кайра мамлекеткечи. Эгерде каза болгон жарандар болсо, ал тем более анда мамлекетке кайтарылат. УКСындагы маалыматын угуп койбойлукпу? Канча каражат бөлүнгөн, канча каражат освоили, канча каражат калды дегенде маселеде.